Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз Нурмолдо. Нурмолдо балдар. Биздин кол жазма адабиятыбыздын башындагы турган бирден бир инсан деп айтсак болот. Бул өзүнүн чыгарган чыгармаларын жаза билген жана биздин улуттук педагогиканын баш атында турган баштоочусу, биринчи агартуучубуз деп айтсак болот. Нурмолдо өзүнүн аты Нур каттанган үчүн Молдо деген лакап аты кошо берилген. Молдолордон 5 молдо бар, билесиздер, ошолордун биринчиси Нурмолдо. Нурмолдо бул өзү ала букада төрөлгөн инсан. Өзүнүн тажрыйбасында ал атайын медреседе иштеп, медреседеги окуучулар үчүн ага ылайыктап бир канча окуу программаларын иштеп чыккан, түзүп чыккан агартуучу болуп эсептелинет. Ал ошол окутуп жаткан окуучуларына биринчи болуп манас эпосун кандай окутууну жана манасты окутуунун программаларын киргизген биринчи агартуу. Эгерде Нурмолдонун ошондогу ачкан программасы боюнча биз үзгүлтүксүз манасты окутуп кеткенибизде, буга чейин биз далай эпикалык чыгармалардын бир эң чоң мейкиндигин өздөштүрүп калган болот элек. Тилекке каршы советтик идеология мындай диний агымдагы ыр чыгарган акындарды кургунтуктаган бир катаал учурга туш болуп, Нурмолдонун атын атоого дагы тыюу салган. Ал эми Нурмолдо өзү жазып жүргөн 10 томдуктан ашык кол жазмасын өзү сандыкка салып, аздектеп, бекитип жүргөн кол жазмасы бүгүнкү күнгө бизге жеткен жок. Себеби аны жазалап, ал тургай колго тийген бардык чыгармаларын өрттөп жиберген. Ошондуктан анын эмне деген казнасы, кол жеткис, баа жеткис, ушунчалык улуттук педагогиканы негиздеген кол жазмалары, элдик негизде чыгарган чыгармалары бизге толук бойдон келип жеткен жок. Нурмолдо тууралуу биздин атактуу профессор, филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиев өзүнүн илиминде изилдеп, абдан тактап жазып кеткен. Себеби эгерде мынчалык илимде изилденбей калса, Нурмолдо дагы биз үчүн бир белгисиз тарыхый инсан болсо дагы белгисиз бойдон кала бермек. Нурмолдонун өтө устаттыгы, Нурмолдонун өтө чечендиги жана ушунчалык элдик оозеки чыгармаларды жакшы өздөштүргөндүктөн ал жеңи жок акынга, Эшмамбетке, Токтогулга, Коргоолго устат болгон экен. Мына ушу 4 устаты азыр бакандай белгилүү 4 акын болуп биздин маданиятыбызды, адабиятыбызды толуктаган. Ошол кездеги 19-кылымдагы эң бир залкар инсандардан болуп калды десек болот. Анын ар бир устаты керек болсо өзүнүн шакирттерине устаттык кылып, ушунчалык белгилүү болуп адабиятта калды десек болот. Ал өзүнүн окутуу программаларында атайын табышмактарды иштеп чыккан экен. Биринчи болуп өзүнүн программасына табышмактарды ойлоп таап, иштеп чыгып, балдардын аң сезимин өстүрүүгө аябай далалат кылган. Балдарды ойлондурууга, ошол табышмактын жандырмагын так чечип алууга, балдардын акыл эс туюмун тезирээк калыптандырып өстүрүүгө ылайыкташтырган табышмактарды ойлоп тапкан экен. Эми ал бир эле жактуу эмес, биздин ошол кездеги инсандарыбызда бир артыкчылык касиет, ал элдик дарыгер да болгон. Көп тилдерди билген. Ал бир туруп Пакистанда, бир туруп Индияда, бир туруп Иранда, Дубайда, Кырымда, анан Казанда ушинтип кыдырып жүрүп
көп дарыгерликти кылган экен. Кайсы жерге барса ошол тилде сүйлөй билген, өтө кыйын көп тилдерди билген чечен сөзмөр болот. Ошондуктан аны издеп келгендер Түркістандын ағы шені барбы деп издеп келчү экен. Же Алаштын ағы шені барбы деп издеп келген экен. Мына ошентип анын атагы ушунчалык биздин түрк дүйнөсүнө тарагандыктан аны ушунчалык эл сыйлап, кадырлап, билимине эле зар болбостон, элдик дарыгерлигине дагы зар болуп, аны атайын издеп келгендер көп болгон экен. Бул изилдөөлөргө караганда бир гана Айсулуу деген кызына кат жазып калтырганын, ушу жанындагы өзүнүн кошо жүргөн шакирти Назармат деген киши ошол Айсулууга мындай деп атасы жөнүндө эскерет. Кызым Айсулуум, сенин атаңдын аты Нур эле. Атаң жалпы Түркістанға белгилүү инсан эле. Атаңды Пакистандан, Ирандан, Дубайдан бери издеп келчү эле. Атаңды издеп келгендер ошентип азыр эле айтып өткөндөй, Түркістандын ага шени барбы? Же Алаштын ага шени бар бекен деп издеп келген. Атаң бир эле окутуучу, акын болбостон, атаң аябай дарыгер болгон, өз заманынын залкары болгон. Сен ушуну эсиңе түйүп ал деп кызы Айсулууга кайрылат. Мен ошондо мынтип немени ойлойт элем, бул мындай инсан жөнүндө балким эгерде кол жазмалары уурдалбаганда, өрттөлбөгөндө, атайлап жок кылынбаганда бизге Нурмолдодон абдан чоң, эбегейсиз, жакшы чыгармалар келип жетет эле. Азыр биз көп чыгармаларын жатка билбей, монтип такалып турабыз. Эми ал киши өз заманынын ушунчалык алдын ала замандын кандай абалда тургандыгын же келечеги кандай болоорун болжоп жаза билген кыйын акын болгон, сөзмөр болгон. Ар бир поэтикалык саптарында ал абдан терең сүрөттөп, көп биз билбеген нерселерди жазып кетет. Бул жөнүндө айткандар кол жеткис бийик адам эле. Анын ар бир чыгармалары ушунчалык акылдуу, терең изилденген чыгармалар эле деп эскеришет. Нурмолдонун мындай немеси өзүнүн өз заманынын өтө залкар болуп жаралышы, ошол өз заманындагы эң алдыңкы муун болушу, алдыңкы адис болушу дагы таң калтырат да. Себеби ар бир жазган иши, ар бир аткарган иши, анан агартуучулук иши, анан элдик табыпкерлик иши, булардын бардыгы бирине бири айкалышып жүрүп отурган. Ал киши ошо табып болгон үчүн элге атагы ого бетер кыйын чыккан. Ал Наманганда биринчи медресесин ачып, мына ошол Наманганда кыргыздардын алгачкы агартуучулук ишин жүргүзгөн инсан деп айтсак болот. Элдик озеки чыгармаларды абдан терең өздөштүргөн. Ошондуктан ал өзүнүн чыгармаларында аларды ого бетер байытып, көркөм каражат менен колдоно билген. Биз жогоруда айтып өтпөдүкпү? Нурмолдонун шакирттери Жеңи Жуук акын, Токтогул акын, Эшмамбет акын, анан Коргол акын деп ушу 4 кыргызга бакандай белгилүү болгон 4 акын. Булар жөнүндө, ошол шакирттери жөнүндө дагы биз маалымат бере кетсек, ошол шакирттердин ичинен Токтогул акын мындай деп айткан экен: көздөрүндө огу бар, колдорунда чогу бар, устатыбыз Нурболдо деп. Көрдүңүздөрбү? Анын дарыгерлигин дагы, анан оттой жанган келишимдүү келбетин дагы айтып жатат. Ал эми Жеңи Жуук акын ошол эле мезгилде мындай деп айткан: карматып калем оң колго, жетелеп илим жолуна,
жетек деген Нурмолдо деп айткан. Көрдүңүздөрбү? Ал ушунчалык илимдүү, билимдүү киши экен деген айгинелеп атат. Ал эми Нурмолдонун өзү дагы ушул шакирттери тууралуу мындай деп жатат. Шакирттерим Токтогул, Эшмамбет Өкө, наркы бар, эл ичинде ээлеген, изгиликтүү баркы бар деп атат. Бул өзүнүн шакирттери элге белгилүү, эл ичинде башы, төбөсү көрүнүп калган акын экен деген көзү жетип, өзү ушу анализ берип ырдап атат. Ал эми Нурмолдонун көрүп ошо кошо анын таалимин алып жүргөн Арыстанбек акын Нурмолдо жөнүндө мындай деп айтып атат. Адигине Нурмолдо аят сөзү бар жорго сымбаты ашкан жан экен, шарияттан шар экен, сүйлөгөнү курч экен, кол жетпеген мүлк экен деп айткан. Демек анын өтө курч сөздүү, ушунчалык чечен сөздүү экен деген Арыстанбек акын атайын ошентип ырына кошкон экен. Бизге Нурмолдонун Замана деген ыры дагы өзгөчө бир тарыхты, ошол өз учурундагы доордун салыштырып жазганы абдан кызыктуу да. Мына ошол Нурмолдонун Замана деген ырын Нурбай акынга жооп кылып дейт, мындай деп ырдаган экен. Бул эки акындын айтышы окшойт да. Нурбай акын экөө айтышкан, ошондо Нурбай акын экөөнүн айтышкандагы Нурбай акынга жооп кылып айткан учур экен. Тоголото чапкыдай тобуң эмес замана, кааласаң союп жегидей коон эмес замана, кулаткыдай ташынан зооң эмес замана, тез алмашып кийгидей тонуң эмес замана, кайда барсаң баскыдай жолуң эмес замана, катындар башка салуунчу жуулук эмес замана деп. Ушул заманага ушунчалык философиялык баа берип ырдаган ырлар экен. Нурмолдонун дагы бир өтө көрө билгендиги, ал келечекке биз эмнени калтырабыз, кандай нускалуу нерселерди калтырышыбыз керек, кандай билимдүү, нарыктуу нерселерди калтырышыбыз керек дегенди айтып келип, ошол эле замат ал тарыхка абдан баа берип айткан сөзү бар экен. Өз тарыхыңды таңганың, тамырсыз калганың деген. Карагыла, эгерде дейт тарыхыңды таанып отурсаң, сен тамырсыз каласың дегенде алдын ала айтып отурат. Ал эми ушул эле жерде Нурмолдо жерин саткан, элин саткан эмне болот дегенди дагы алдын ала айтып кеткен. Мисал келтирсек, жериңди сатканың, элиңди сатканың, келечегиңди атканың деп жазган. Көрдүңөрбү? Демек, бул өз эл жерин сүйгөн, мекенчилдикке үндөгөн, ушундай мекенчил ырларды дагы жаза билген акын болуп эсептелет. Атаң карыса күн алдырба, энең карыса күл алдырба. Бирөөгө жамандык салганың, өзүңдү бутуңан чалганың дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандай нускалуу ырлар. Бакыт чыгаандардыкы, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаргандардыкы дейт. Мынакей, эмне деген саптар? Адамгерчиликтен чектегениң, элден ажырап жектелгениң деген нускалуу. Бул эки сапырларды дагы жакшы жазган экен. Бизде ошол акындар айтышта 4 сапырлар менен айтышкан же 2 сап менен айтышкан. Бул 2 сапырлар дагы бунун поэзиясында абдан көп учурайт экен дагы. 2 сап менен берип отуруп абдан залкар нускаларды камтыган поэтикалык саптарды жарата билген акын болгон. Бул ар бир жазган саптары бир өзүнчө эле табышмактуу, же болбосо табышмак сыяктуу же учкун сөздөр сыяктуу болуп өтө курч айтылганы байкалып турат да. Мисалы, таш аласың, таш урсаң дейт.
жаш аласың, жаш берсең дейт. Кыш берген, кыш аларсың дейт. Иш берген, иш аларсың кайра. Ал эми ыш берсең, ыш аларсың дейт. Мына ошентип уйкалыштырып, ар бир заманда сен кышты кынасаң, кыш аларсың, же болбосо сөздү кынап сүйлөсөң, кайра сен жакшы сөз аларсың дегендей жакшы саптарды жарата билген акын болгон. Ошол өз учурундагы эң алдыңкы акын болгондуктан ал көбүнчө Кыргызстандын түштүк бөлүгүндөгү акындарга таасири чоң болгон. Себеби аларга дайыма нускалуу ырларын айтып, аларга дайыма өзүнүн насаат ырларын айтып, жана аларды үйрөткөн, акындыкка үйрөткөн, мекенчилдикке үйрөткөн, эл ичиндеги адамгерчиликти даңазалаган, акыйкатты, адилдикти даңазалаган ырларды ырдап, мындайча айтканда нускоочу ырларды жарата билген акын деп билебиз. Нурмолдонун эгерде 10 томдугунун баардыгы бизге жетсе, биздин баа жеткис байлыгыбыз болот эле. Бул дагы замандын оош кыйыш катаал учурунда, айрыкча советтик идеологияда заманга каршы диний ырлар деп сыпатталып, өрттөлүп жок болгон. Ошондуктан биз Нурмолдо жөнүндө азыраак маалымат алып калдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер 18-кылымдын аягында, 19-кылымдын башында жашаган залкар инсан Нурмолдо тууралуу маалыматты уктуңуздар. Кийинки телесабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.